Парламенттик шайлоого катышкысы келерин 44 саясий партия билдирип БШК карыз тапшырып катталган. Бүгүнкү күнгө карата 12 партия жарыштан чыкты. Шайлоого катышкысы келген партиялардын катарындагы Ак Шумкар партиясы алгач Атамекенге кошулуп, Атамекен партиясы астында Жаңы Дем саясий альянсы менен шайлоого катышарын айтып чыгышкан. Андан көп өтпөй эле Темир Сариев Атамекенден кетип, бүтүн Кыргызстанга кошулганын жарыяласа, 23 августта кайрадан депутаттыкка барбастыгын айтып чыкты. Ал эми Бирбол партиясынын штабындагы мурдагы президент Курманбек Бакиевдин энесинин кызы иштеп жаткан талашка түшүп, коомчулукту ызы чууга салды. Андан тышкары кээ бир партиялар алдын коомдукка жалаң жаштарды коюурун айтса, кээ бирлери жаштарга орун бергенин айтып чыкты. Айтор пандемия шартында өтүүчү 4 октябрдагы шайлоо башка жылдардагы шайлоолордой болобу, азырынча белгисиз. Пандемия мезгилинде шайлоо кадимкидей эле атаандыктуу өтөт. Анткени бул жерде борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо өткөргөнгө шарттарды түзүп атат. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Партиялардын баарынын съезддери өтүп, аяктап, тизмелерин берип атышат. Президенттик шайлоо жана парламенттик шайлоо процесси учурунда жана шайлоо аяктаган соң деги эле дүйнө жүзүндө, анын ичинде Кыргызстанда да шайлоодо утулуп калган экинчи тарап көпчүлүк учурда утулганын моюнга албай, добуштарды жасамалуу кайыптап чыкса, кээ бирлери чет өлкөлүктөр жана эл аралык уюмдар кийлешти деп шайлоонун жыйынтыгына макул болбогон жагдайлар болуп келген. Баягы дүйнөдө кандай тажрыйба бар, уткан, уткузган, талаш тартыш болот. Эми бул мыйзамдуу көрүнүш. Буну көп эле чет өлкөлөрдө баягы шайлоо өткөзгөндө ар кандай деле келишпестикти ал жакта деле болот. Бирок аларда көпчүлүк өлкөлөрдө шайлоолор реалдуу баягы онлайн режимде кетет да. Неге дегенде ошо эртеңки саат 11-де, 12-де же 1-де кайсы партияга канча добуш берилди деп бизде баягы электрондук жашык да. Ооба. Ал жерде окулуп эле ошол жерде реалдуу убакытта кетет. Ошол үчүн аларда талаш тартыш азыраак болот. А бизде ондай реалдуу убакытта кетпей кеч мурун ачылып, андан кийин жыйынтык чыгарылат да. Ошондо эми ар кандай күчтөрдүн өздөрүн күмөн санаганы болот. Биздин ушул шайлоодо азыр дагы көрүнүп атат, көп күч ар кандай катышып атышат. Ошого жараша келишпестикте да талаш тартыш көп болот. Бирок жарандар мынтип ойлонууга да негиз бар. Маселен 2017-жылдагы президенттик шайлоо мезгилинде президенттикке талапкер Өмүрбек Бабанов Казакстан президенти Назарбаев менен жолугушуу чек ара чырын жаратса, жеке өзү президенттикке болгон жараштан четтеп кала жаздаган. Ал эми чечирден колдоо алып жатат деген пикир коом арасында кеңири ар жолку шайлоолордо айтылып келет. Деги эле чет өлкөлүктөр жана эл аралык уюмдардын Кыргызстандын ишине кийлигишүүгө укугу жок. Бул туурасында 1999-жылдын 12-июнда кабыл алынган Кыргыз Республикасынын саясий партиялар жөнүндө мыйзамынын 16-беренесинде депутаттарды шайлоо жөнүндө мыйзам кылайык, шайлоо кампанияларын каржылоодон башка учурларда саясий партиялардын ишин каржылоо мамлекеттик бюджеттен каражаттарды бөлүп бербестен бул партиялардын каражаттарынын эсебинен каржыланат. Партиялардын ишин чет мамлекеттер, чет өлкөлүк партиялар, ошондой эле чет мамлекеттердин юридикалык жана жеке жактары тарабынан каржылоого тыюу салынат деп көрсөтүлгөн. Ушул эле мыйзамдын 22-беренесинин 15-бөлүмүндө мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматчылары, шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү, байкоочулар, эл аралык байкоочулар, судьялар, диний уюмдардын өкүлдөрү, кайрымдуулук иштери менен алектенген уюмдардын мүчөлөрү, 18 жашка чыга элек адамдар, чет өлкөлүк жарандар жана уюмдар, жарандыгы жок адамдар үгүт жүргүзүүгө, ар кандай үгүт материалдарын чыгарууга жана таратууга укугу жок. 40-берененин 2-бөлүмү шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү программаларын, маалыматтык, билим берүү, илим изилдөө программаларын, шайлоону техникалык даярдоону, шайлоочулардын укуктук маданиятын жогорулатууну кошпогондо, чет мамлекеттердин, Кыргыз Республикасында катталган чет өлкөлүк мамлекеттик органдардын, мекемелердин жана ишканалардын, башка чет өлкөлүк юридикалык жактардын, алардын бөлүмдөрүнүн жана өкүлчүлүктөрүнүн, чет өлкөлүк жарандардын, эл аралык уюмдардын катышуучусу, чет өлкөлүк жарандар болуп саналган юридикалык жактардын шайлоонун каржылоосуна тыюу салынат. 41-берененин 3-бөлүмүндө шайлоо фонддоруна төмөнкүлөрдүн ыктыярдуу кайрымдуулук берүүлөрүнө жол берилбейт. Чет мамлекеттердин, чет өлкөлүк мамлекеттик органдардын, мекемелердин жана ишканалардын, башка чет өлкөлүк юридикалык жактардын, алардын бөлүмдөрүнүн жана өкүлчүлүктөрүнүн катышуучусу чет өлкөлүк жарандар жана юридикалык жактар болуп саналган чет өлкөлүк жарандардын, эл аралык уюмдардын, Кыргыз Республикасында катталган юридикалык жактарынын жарандыгы жок адамдардын.
2003 жылдын 1-августундагы Кыргыз Республикасы тарабынан ратификацияланган көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигиндеги мамлекеттер арасындагы демократиялык шайлоо стандарттары, шайлоо укугу жана эркиндиги конвенциянын 1-беренесинин 7-бөлүмүнө ылайык чет өлкөлүк жарандардын, жарандыгы жок адамдардын, чет өлкөлүк юридикалык жактардын, эл аралык коомдук кыймылдардын, эл аралык уюмдардын мамлекеттик органдарга шайлоону даярдоо жана өткөрүүсүнө тикелей жана кыйрат катышууга жол берилбейт. Аталган мыйзамдарда чектөөлөр көрсөтүлсө дагы өлкөдөгү саясий серепчилер Кыргызстандын геополитикалык жана геостратегиялык жайгашуусун эске алганда чет өлкөлөр жана эл аралык уюмдар парламенттик жарышка атсалышып жаткан партияларга түзмө-түз же кыйры түрдө таасир тийгизерин белгилешет. Борбордук Азияда Кыргызстанда көп ири өлкөлөрдүн кесинишкен кызыкчылыктары да көп. Ошол эле Кытайдын бир алкат бир жол программасы, Россиянын ЕАЭС, Евразиялык бирикменин батыш өлкөлөрдүн бул өзүнчө стратегиясы бар. Ошого жараша болгондон кийин аларда кызыктар, өздөрүнүн баалуулуктарын, өзүнүн кызыкчылыгын ушу өлкөнүн ичинде коргоп алыш. Ошонун эң бир эффективдүү жол, бир партияларды колдоп же колдобой башкаларга каршы. Ошон үчүн биздин партиялар көп учурда мурунку совет дорунан бери эле ар бир өлкөлөргө жүгүрүп алар менен сүйлөшкөн учурда бул барына белгилүү эле көрүнүш. Бирок бул ачыгынан эле чыкпайт го, бирок бир шайлоолордо эсиңизде барбы баягы ал башка өлкөлөрдүн байрактарында или плакаттарда ошондой көрүнүш болгон го. Ошон үчүн мен ойлойм, башка ири өлкөлөрдүн изилүүсү да болот турган. Смотрите, например, один момент, да, вот больше 30 лет неправительственный сектор НПО в основном финансировался Западом, да? И вот сейчас, скажем, они не будут финансировать, скажем, какие-то партии, да, но то, что они финансировали 30 лет, оно даст свой эффект. Поэтому, понимаете, очень трудно сказать. Тяжело определить. Да, тяжело определить. Поэтому будут симпатии, будут как бы если даже прямого финансирования не будет, но как бы ориентация партии на глобальных игроков по-любому будет. И я думаю, что мы можем оказаться в не очень простой ситуации в Кыргызстане. Албетте Кыргызстандын шайлоосуна кийлигишмек тургай айрым СНГнын мамлекеттериндеги шайлоолорго кийлигишип ар кандай күч түзүмдөрүнүн адамдарын жиберип атканын көрүп отурабыз. Ошон үчүн бул авторитардык режимдердин мыйзамдуулукту тутпаган мамлекеттер Кыргызстан шайлоосуна кийлигишиши мүмкүн. Ал эми келечекки жол мониторинг борбору сырткы мамлекеттерден эл аралык уюмдардын Кыргызстандын шайлоосуна кийлигишүүсү Кыргыз Республикасынын суверендүүлүгүнө доо кетирерин, андыктан өлкөдө өтүүчү парламенттик шайлоого тышкы күчтөрдүн кийлигишүүсүнө мониторинг жүргүзүүрүн жана жогоруда белгиленген мыйзамдар партиялар тарабынан бузулган учурда тиешелүү органдарга кайрылаарын шайлоого атсалышып жаткан партияларга эскертет. Ну и есть у нас уголовный кодекс, кодекс о нарушениях, кодекс о проступках. Законодатель прописал, что за всякие вот такие вот нарушения выборных процессов, за внесение денег там, через подставных лиц, там, в крупных размерах, там, за вот такие вот махинации, да, это привлекается к уголовной ответственности и к различным видам ответственности. Все это прописано в законе. Я вот политическим партиям советую тоже это прочитать.